Көп сандагы жарандар, сакталбаган эрежелер, бет капсыз адамдар, кол капсыз сатуучулар жана эч өзгөрбөгөн ош базар. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режим алынып, базарлардын иштөөсүнө уруксат берилгенде аларга карата шарт коюлган. Башкы талап жарандардын санитардык нормаларды, аралыкты сакташы керек болгон. Бирок ош базарында саналуу гана адам коопсуздук эрежесин сактабаса, көпчүлүгү өлкөдө вирус жоктой мамиле жасайт. Неудобно. Тердеп кетип атам. Мен бул жерде иштейм да. Неудобно болот иштегенге. Ошон үчүн. Жаңы эле түштүм да немеден. Маскам бар. Тагынам. Негизи тагыныш керек. Мен баламкы бул. Тагын. Жаңы эле салдым. Тагыныш керек өзүм үчүн. Эме тазам. Масканы ooрлук иш тагынат. Санитардык абал базарларга салыштырмалуу соода түйүндөрүндө жакшыраак. Келген кардардын дене табы текшерилип, бет кап сөзсүз талап кылынат. Ансыз кирүүгө мүмкүн эмес. Буга чейин бир сатуучудан вирус аныкталгандыктан, алар соода кылууга келген жарандарды коопсуздук кийимдер менен гана тейлейт. Андагы товар менен кошо соода түйүнү да дезинфекцияланат. На супермаркеттен требует. А зачем? Коомдук транспортто да абал көңүл жылытарлык эмес. Анда жүргүнчүлөрдүн туруп кетүүсүнө тыюу салынып, бет кап тагынуу милдеттендирилген. Бирок андай талапты айрым жарандар да, айдоочулар да аткарбайт. Маршруттук таксинин айдоочулары адамдардын көп түшкөндүгүн, унаанын жетишпегендигинен улам болууда дейт. Аракет кылат сакташканга. Бирок масканы ар 2 саат алмаштырыш керек дейт, туурабы? Эл каерден акча алат? Ошол бир маска жок дегенде 15 сом турат, туурабы? Элдер жол кирени түзөлө албай отурат, суранышат. Болуп калат да ошол мал. Ошентип эмне кылса, өкмөт берсин, маскаларды остановкалардан беришсин. Ошо ар бир кирген киши отурсун маска менен тагда. Азыр сурасаңыз кимде бар? Акча жок эле дейт. Аракет кылып атышат. Но болбой атат да. Коопсуздук эрежелерин сактабаган жарандар үчүн айрым учурда мекеменин жетекчисине айып салынат. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гуля Алманбетова жарандар санитардык нормаларды сактабагандыктан вирус кайдан жукканы аныкталбай жатканын айтып, шаар тургундарын жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Мен кайрылат элем биздин шаар тургундарына. Ардактуу шаар тургундар. Сиз бет кап тагынбасаңыз, санитардык норманы сактабасаңыз, сиздин ден соолукка ким жооп берет? Ким жооп берет? Ар бирөөбүз өзүбүздүн ден соолугубузга жооптуу болушубуз керек. Жоопкерчиликти жогорулатпасак, баарыбыз тең ооруйбуз. Анда ооруга калдыккан кишилердин саны көбөйөт. Ооруканаларга орун жетпей калат. Ошондо анан кийин чоң маселе болот, чоң көйгөй болот, абдан кооптуу. 21 майдан бери Бишкек шаардык мэриясы санитардык нормаларды сактабаган ишканалардан 1,5 миллион сом айыппул чогултуп, 690 протокол түздү. Бүгүн эрежелер сакталбаганы үчүн Орто Сай базарында дезинфекциялоо үчүн жабылды. Тайгүл Эрматова, Денис Курганов, 5 канал.